Саламатсыздарбы кесиптештер. Бүгүн Word программасында иштөө жана анын параметрлери жөнүндө өтөбүз. Азыр эми рабочий столдон Word'ду ачып алалы. Новый документ. Бул жерде Word'дун параметрлери турат. 5 бөлүктөн турат. Биринчи параметрден баштоодон мурун текстти коюп алалы, анан ошонун үстүнөн иштеп, практика жүзүндө көрөлү. Мен интернеттен көчүрүп алган, копирайт этип алган текстти көрсөтөйүн. Бул жерде биринчи бөлүктө буфер обмена деген бул жерде көчүрүп алуу, коюу ордуна, анан кесип салуу деген бөлүктөр болот. Мисалы, муну копироватьти басып, кайра алдына башка бетке, башка баракка вставить кылып койсок болот. Же болбосо, ушуну выделить этип өзүнчө бөлүп көрсөтүшүбүз керек. Бул кичинекей болгон үчүн аягына чейин мыш менен эле көрсөтүүгө болот. Эгерде көп барактан турган чоң текст болсо, анда клавишадагы Ctrl-A-ны басып койсок, мына ушундай кылып выделить этип көрсөтүп берет. Же болбосо, редактирование деген жерде выделить деп турат. Выделить все деп койсок, ушул жерден дагы өзүнчө бөлүп көрсөтүп берет. Ал эми бул жерде буфер обмена деген белгини бассак, биз копировать этип алган тексттерибиз ушул жерге жайгашып отурат. Мына ошону басуу менен кайра башка бетке көчүрүп алууга болот. Андан кийин шрифт деген бөлүгүндө биз ушул текстке шрифт тандашыбыз керек. Текст негизинен Times New Roman менен жазылышы керек. Биз мына ушул бөлүктү тандап алабыз. Жана шрифт дайыма 12 деген размерде жазылышы керек. 12 дегенди тандап алдык. Же болбосо биз бул жерде чоң А жана кичине А жазылып турат. Биз ушуларды басуу менен чоңойтуп жана кичирейтип ала алабыз. Жана биз текстибизди жирный кылып алсак болот. Мисалы, бул жерде Кыргызстан деген сөздү полужирный кылып басып коелу. Курсив кылсак болот. Кыргыз Республикасы дегенди курсив кылып коелу. Жирный кылып коеюн ушуну. Подчеркнутый кылып астын сызып койсок болот. Мисалы, Кыргызстан деген сөздү астын сызып коелу. Бул подчеркнутый дегенди жалгыз эле бир сызык эмес, мында көптөгөн сызыктар бар. Бул биздин сабактарыбызга кыргыз тил, орус тил деген сабактарыбызда талдоо бар. Мына ошол талдоого дагы колдонсок болот. Баяндооч, аныктооч, толуктооч, бушуктооч жана башка сызыктарыбызды белгилеп, ушул подчеркнутыйды колдонууга болот. Бул жерден белгилеп алыш үчүн өң берсек болот. Бул жерден өңдөрдү тандап алып, мисалы, Борбордук Азияга көк берсек болот. Кайсы жерлер менен чектешет? Мына Казакстан дегенди белгилеп коелу өзүнчө өңдөр менен. Мындай кылып өңдөр менен бөлүп көрсөтсөк болот. Андан сырткары бизге кайсыл сүйлөм же сөз айкашы сөз керек болсо, ошону белгилеп койсок болот. Баттагыч үчүн, тексттен караганда ошол көрүнүп турушу үчүн. Андан кийин абзац бөлүгүндө болсо, биз эми ушул текстти жакшылап түздөп алышыбыз керек. Бул жерде по центру болуп орто жеринде турат. Кааласак сол жагына, кааласак оң жагына кылып өзүнчө бөлүп көрсөтүп алалы. Сол жагына
же болбосо оң жагына коюп алсак болот экен. Бизге азыр жакшы көрүнүш үчүн баардыгына бирдей кылып жайгаштырып алалы дагы. Эми биз бул жерден абзацты көрсөтүшүбүз керек. Абзацты көрсөтүш үчүн мына бул жердеги белгини басып, бул жерге канча сантиметр жылып абзац көрсөтүлүп турушу керегин белгилеп коебуз. Мына абзацта болуп калды. Эми бизге балким номер коюшубуз керек болуп калат. Анда биз бул номерди коюп койсок, өзү эле бөлүнүп жазылып калат номер. Мындан аркы 6-чы жаза турган болсок, мына өзү эле жазылып кете берет. Өзү эле цифра менен. Же болбосо цифранын ордуна белгиле кое турган болсок, мына ушундай белгилерди коебуз. Же болбосо буякта бир нече ар кандай белгилер бар. Ушуларды колдоно берсек болот. Эгер текстибизди солго, оңго жылдыра турган болсок, мында бөлүп көрсөтүп алышыбыз керек. Мына ушун менен жылдырып алсак болот. Мисалы, арыз жазууда десек. Арыздын башындагы адреси оң жак бөлүгүнө жазылат, барактын ошол убакта жазып туруп, анан жылдырып алсак болот экен. Ушундай кылып. Ал эми бул жерде интервалы, ортодогу интервал канча болуш керек? 1,5 деп коюп коелу. Бул жерде болсо, ушул жерди бөлүп көрсөтүү үчүн өң берип коебуз. Азыр бул жерге өң бербей койгулу. Бул белги болсо, граница, бул таблицаларда колдонулат. Айрым убакта мындай кылып колдонуп койсок болот. Эгер бөлүп көрсөтөбүз десек, ар бирин өз-өзүнчө белгилүү болсун десек. Бул болсо алфавит менен, сан менен бөлүп көрсөтөт. Бул жерге анын тиешеси жок. Бул таблицаларда көрсөтүүгө болот. Ал эми бул жерде кайсы тыныш белгилери туура эмес коюлган, пробел туура эмес коюлган, ушуларды көрсөтүп берип, оңдогонго жардам берет. Андан кийин стилдер. Бул жерде биз абзацын кайра оңдоп коеюн. Бул белгини алып туруп, абзацты коюп койгулу. Бул жерде интервалдарынын коюлушу, эгерде биз өзүбүздүн интервалыбызды коюшубуз керек болсо, создать стиль дейбиз дагы. Бул жерге мой стиль деп туруп сактап койсок, улам жаңы текст ачкан сайын оңдоп отурбай, даяр мой стильди басып эле ушундай стилде коюп кое алабыз. Андан кийинки бөлүгү редактирование. Бул жерден биз эгер бул кичинекей текст, эгер көп барактан турган, 100-200 барактан турган текст болсо, ошонун арасынан биз өзүбүз бир сүйлөм же сөз айкашын табышыбыз керек болсо, мына бул жерге жаза калып, ошол сөздү таап алууга болот. Кыргызстандын аянты. Туура эмес жазып алдым. Бул жагына жазыш керек болчу. Мына бул жерге жазабыз. Кыргызстандын аянты десек, мына ушундай белгиленип көрсөтүп берет. Ошентип бат издеген сүйлөмдөрүбүздү, керектүү материалдарыбызды арасынан таап алсак болот. Ал эми заменить дегенге, эгер биз ушул сүйлөмдөрдүн ичинен оңдоочу сөз болсо, мисалы бул жерде бул текстте Кыргызстан деген сөздөр көп, биз ошол Кыргызстан деген сөздү КР деген менен өзгөртөбүз десек, заменить все дегенди басабыз. Бул жерде 6 Кыргызстан деген сөз бар экен. Мына ошону КР деп өзгөртүп берет. Мына бул жерде бар тең КР, Кыргызстандын баары КР деп өзгөртүлүп калды. Мына ушинтип өзгөртүп алсак болот.